Эми соны шоу программасынын алкагында бүгүн сиздер менен жакшы маек кура турган кыргыздын керемет инсандары келет. Жаңы эмгектерин көрө аласыздар жана жакшы жаңылыктар менен сөз түрдө сиздер менен бөлүшөбүз. Бүгүн Нурлан өзүң дагы интернет блогторунун байкадың болуш керек. Дүйнөдөгү кыздардын бардыгы жанагы гүлгүн түстө деп коебу, розовый түстө кийинип калышпады. Мунун дагы бир өзгөчө себеби бар болуш керек. Барби дүйнө жүзүн каптап, азыркы тапта ар бир кыздын маанайы Барби болуп жаткан чагы. Билесиңби, ошол Барби 3 жаштан 14 жашка чейинки кыздарга гана арналган оюнчак. Ооба, бирок азыркы тапта ушул жылы баягы бир тасмадан кийин бул дүйнөлүк хитке айланды. Ал жердеги Барби анан Кен деген да персонаж чыкпадыбы? Бардыгы тең ошол персонаждар менен оруп жаткан убагы. Азыр бүгүн биздин студияда дагы байкадым, мен кирип келатканда бир сен айткандай розовый түстө безе дагы Барбинин кукласы турду го. Ооба. Ошо куклага бир көз чаптырбайлыбы азыр? Бул жакта кукла бар тур, Барби тагырагы. Негизи Барбинин толук аталышы Барбара болот экен. Барбара экен. Ой. Хай, Барби. Нурлан сени бул тоготпойт да. Эмнеге? Өзүнүн Кени бар да. Жок. Кен болуп көрбөйсүңбү анда? Жана эмеги бар го? Бизде Рычы айым Гүлназ Чыныбек кызы. Ошого окшош кетет экен, Көздөрү окшош экен бир аз. Кирпиктери дагы окшош экен. Иштеп көрбөйсүңбү Кен болуп? Хай, Барби. Хай. Жыгырынырдап көш керек го дейм. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Жо, шу тоңотпойт. Барби бизге биз жакта жатат окшойбуз. Пульт. Пульт бар. Пульт бар менде. Барби кыймылдады. Хай, Барби. Хай, Барби. Биздин катарга кошулсаңыз кандай дейсиз? Келиңиз. Бүгүн бизде конокто Сон шоу программасынын алкагында дал ушул кыргыздын бир сыймыктуу айымы Гүлназ Чыныбек кызы конокто. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бир сонун бир резонанс жаратып, сонун бир образ менен биздин студияны көрүпкө бөлөп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Кош келипсиз. Кош акылсын, баарыңыздарга кутмандуу кеч. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Чын эле дал ошол Барби курчагынын өзү болуп калган экен. Бир салдыдагы түрдө ушул Барбинин жүрөгүн ээлеген Кен деген мырза Барби экен, аныктайбыз алдыда. Ооба, сөзсүз түрдө. Гүлназ Чыныбек кызы биздин студияда жөн жерден эмес, өзүнүн сонун эмгеги менен биздин катарга кошулган. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарга сонун бир анонсту тартуулайлы, тагыраагы клиптин анонсу Гүлназ Чыныбек кызынын аткаруусунда. Каналында жаңы клип. Гүлназ Чыныбек кызы. Барам сага. Сегизинчи сентябрдан баштап музыка телеканалынан көрүңүздөр. Бардык көрөрмандарды экрандарга жакын чакырабыз. Себеп дегенде бүгүнкү Сон шоу программасында бардыгыбыз тең Барби менен маек курабыз. Ооба, дал ошол кыргыздын Барбиси Гүлназ Чыныбек кызы аткаруучу айым бүгүн биздин студиябызга жөн келбей, атайын Барам сага аталышындагы сонун клипти презентациялоо үчүн келген экен. Негизи ар бир аткаруучу музыка телеканалынын сонун шоу берүүсүн тандаганы биздин жүрөгүбүздү абдан жылытат. Ооба, Гүлназ айым, дароо эле биринчи суроо болсун, бул идея, бул образ. Образго кайда жаралганын билип турабыз, бирок бул идея кайдан келип чыкты? Бул идея дагы дал ошол дүйнөнү каптап аткан азыр тренд болуп атпайбы? Ошол эмнеге эле өзүм кинону көргөн жокмун, бирок эмнеге эле бул дүйнө жүзүн каптап атат, бул эмне болду экен? Атайын барып элге тарагандан кийин барып көрүп, анан ошол жактан жаралды. Демек буну мен чыгармачылыкка алып келсем болот экен, бир аралаштырсам болот экен деген идея жаралып калып, анан ишке ашты. Ошол тасманын негизи башкы максаты эмне экен? Ошону сурап өтсөк болобу? Тасманын башкы максаты негизи мен өзүм алганым жашооңордун, тирүүлүктүн баркына жеткиле, маңызына жеткиле, мындай баардыгы идеалдуу боло берсе, ал реалдуу жашоодон алыс болуп калат жана кызыксыз болуп калат дегенди бергиси келиптир. Анан бизде деле негизи адамзаттын ошол көйгөйү бар да, баары идеалдуу болушун, адамдардын идеалдуу болушун эңсей беребиз, каалай беребиз, бирок жашоодо андай эмес. Ошо кандай болсо, ошол боюнча жашоону жакшы көрүп, кабыл алып жашагыла деген маанини ал жактан ала алдым. Анан ал жакта эми толук кино болгон үчүн, тасма болгон үчүн ойду кенен беришкен да. Менде болгону 3 минута бар. 3 минуттан ичинде кандай чагылдырсак болот деп режиссер менен чогуу сүйлөшүп, анан жакшы нерсе болду окшойт буюрса. Сонун, анда сиздин да ушул Барам сага аталышындагы ырыңыздын клибинде дагы ушундай образда көрөбүзбү?
ооба ошон үчүн атайын бүгүн презентацияга дагы ошо клиптегидей образда келдим. Клипте такыр эле Барби болуп калгам. Анын үстүнө бир аз көз чеп тура турган болсок, Ысык көлдү көрө алдык. Кыргызстандын Бермети. Анда клип ошол сөз башынан болсунчу, клип тууралуу айтып бериңиз. Негизи бул чыгарма былтыр концерт бербедим, ошол жакта жаңы чыгармалардын катарын толуктаган чыгарма болгон. Ташкент кызы Гүл эжекебизге таандык Барамсага деген мен кичинекей кезимде уккам бул чыгарманы. Ошону жаңылап ырдап алып чыктым да. Уруксат сурадым, уруксат берди, ыйгарды, жан били менен ыйгарды. Анан клипин тартам деп ойлоп жүргөм, бирок кандай жакшы бир оригиналдуу идея келбей жүргөн да. Кандай жөн эле катарда клипти каалабадым. Анан ошентип жүрүп бул чыгып калгандан кийин анда деле идея келди, Барби болуп тартылат экенин билдим, бирок идея толук бышып жетилген жок. Анан бир күнү эле алыс жолдо кетип атып, машинада кетип атып, анан ой келип кетти да. Баягы аял менен эркектин ортосунда мамиледе, ошол жанагы эле темада аял дагы идеалдуу болушун каалай берет эркек, эркек дагы идеалдуу аялды каалай берет да. Анан ошону чагылдырыш керек экен дедим. Идеалдуу аял бул же түшүңдө болушу мүмкүн, же жомокто, же кинодо эле болушу мүмкүн. Ооба. Башка вариант жок. Ошону чагылдырайлы деп, анан бирок башында айткан жокпуз, клиптин башында билинбейт бул мындай түш экенинчи, анан аягында айтпай турушум керек. Ооба, жок, негизинен Гүлзат атайым клип жөнүндө кайра айтып берген сайын мына Дил экөөбүз дагы толкундан кандай клип болду экен, бул образ кандай бир айкалыштуу болду экен, бул чыгарма менде күтүп турабыз. Анан да сөзсүз түрдө биздин экраныбыздын ар жагында отурган биздин көрөрмандарыбыз дагы Гүлназ айымды Барбинин образында көрөт турбайсызбы, тезирээк көрсөк кана деп отурган дагы көрүүчүлөрүбүз бар. Анда келиңиздер, көпкө күттүрбөйлүк, баягы интрига кылбайлык, бардыгыңыздар тең экрандарга жакын отуруңуздар, көз чаптырыңыздар. Дал ошол жаңы эле аталган Гүлназ айымдын дагы клибине бардыгыбыз тең күбө бололук. Барамсага чыгармасына. Жана айтып коюшат го, миң уккандан бир көргөн артык деп. Анда келиңиздер чогуу көрүп, анан маекти уланталы. Акыркы жаңылыктардан дүйнө жүзүн каптаган робот курчактар Кыргызстанга дагы жетип келди. Баасы кымбат болгону менен үй жыйнап, тамак жасагандан тартып, ырдап, бийлеп, маанай көтөрүүчү функциялардын баарын аткарат. Учурда борбордун дүкөндөрүндө тездик менен сатылууда. Sensiz hazap taktım sensiz tacak canım sensiz ucağında canıp ayalamda kanıp cemalına kanıp bacarına baram sağa baram sağa canım tuttun beni hal olup süyüdün mi gözümde açmıyor senin canında. Jolly
Деле мен бул клипти көрүп атпай образга кирип кетиптирмин. Мен дагы азыр үйгө барсаң эле аялымды ушинтип компьютер менен башкарып алсаң кандай сонун деп мен эле эмес экранда ушул клипти көрүп отурган мырзалар да ошентип кыялдан болуш керек. Жан көп сүйлөбөй баштап атпай дейсиңби? Ал жагда бар болуш керек, билбейм бирок кимге кандай экен. Нурлан, мен айткым келет, биз канчалык баштап ырытсак дагы, биз канчалык силердин жиниңерге тийсек дагы, бирок биз жок, жашооңор түстүү карандаштарга окшобой калат. Ооба, ага толук түрдө кошулам. Эми бүгүнкү биздин коногубуз менен дагы ушул дагы клип жөнүндө сүйлөшөлүк. Баягы интервью бергени келген ырчылардан ушундай суроолор болот. Ушул клипти канчага тарттыңыз, канча каражат кетти дегенде баягы ырчылар наздана түшөт. Сыр болуп калсын, мындай болуп калсын, мындай болуп калсын деп. Анан бүгүн биз сиз менен ачык эле сүйлөшөлүк, элдер менен ачык эле сүйлөшөлүк. Бул да болсо чоң бир эмгек. Анан эң биринчи эле суроо, бул клипке канча акча сарптадыңыз? 356.446 сом. Ох. Соңуна чейин айтып бергениңиз жакты бизге. Неге дейсиңер? Анткени буга чейин деле адатым бар болчу, бирок акыркы убакта аябай канча расход кылдым, анан канча приход расход деген теманы финансылык жактан дагы сабаттуулуктан билим алып, анан ар бирин жазып чыктым да. 10 сом жолдо барат, 10 сом, 20 сом төлөгөнүздөн бери жазып дагы чыгып, анан кийин тартып жиберип койдум эле ошол эжекемечи. Деп ошондон улам эсимде калды да. Демек ар бир клиптин артында чоң эмгек гана эмес, чоң суммалар коротулат. Менимче баягы сапаттуу эмгек сөзсүз түрдө бааланат, сапаттуу эмгектин баягы жемиши көбүрөөк болот керек. Буйруса, окшош турбу? Ооба, менин оюм боюнча баягы бир көңүл көтөрүүкү, мындайча айтканда азыр көбүрөөк элге эмне керек? Шоу керек, элге көңүл көтөрүүкү нерсе керек го. Дал ошол ойду бере алган клиптердин бири болуптур сөзсүз түрдө. Анан бюджети дагы бул кичине акча эмес. Биздин баягы кыргыз шоу бизнесине жакшы сумма. Демек, сиз буга чейин дагы ушундай сумма короттуңуз беле клиптериңизге же бул эң көп бюджет болду? Кымбат клиптердин арасынан, өзүм клиптерим арасынан экинчи орунда турат азыр. Биринчи орунду билсек болобу? Мындан да кымбат клип чыгарган, бирок ал тилекке каршы пандемия учуруна туш келип калып, жакшы раскрутка кылып, элге тартуулап, мен клип тарттым дегенге элдин көңүлү жок болчу да. Ошон үчүн мындай ютубка эле чыгарып, анан көмүскөдө калып кетти да. Ал сагынарсың дагы деген клип болчу. Анан ал жакта бирок идея, мындай күчтүү идея жок болчу. Жөн эле образдарым алмашып, ушундай башкача болгон. Бул клип өзүмө да мындай жан дүйнөмө да аябай жакты да. Үйгө барып да биринчи эмгектерими үйгө барып ата-энеме көрсөтүп, батасын алып, анан кийин презентация кылам да. Аны үйгө барып көрсөткөндө башка клиптерди кайра койчу дешпейт эле да. Жакшы болуп берди, анан талкуулап кетчүбүз. Муну клип болуп бүткөндөн кийин телефондон коюп бердим да, анан кийин эми бата берет деп атам да десем, кайра башынан койчу дейт да. Анан кийин демек мындай кайра көрө турган клип болгон окшойт деп үмүт этип калдым. Бул баягы образ сизге чынын айтканда жакшы жараштыр. Бардык жагынан. Жан дүйнөңүздө дагы бир аз Барбинин образдары. Бул жакта негизи кыргыз шоу бизнесинин 90% буга чейин клиптер менен камсыздап келген клипмейкер Эрнис Сыдыковдун эмгеги чоң экен. Ошол мырза менен дагы иштешүү тууралуу сөз кылсак. Ооба. Негизи баягы Чу дегенде эле мен Эрнис менен иштешип баштагам. Кайданын клибин мен клиптердин 90%-ын Эрнис тарткан. Мен ага өзүнө да айтып коем, Эрнис сен ага жолтойсуң да. Биринчи клибим эле дароо элге тарап миллион болуп, мындай элге аралашып кеткениме, шоу бизнеске чыгып кеткениме себепкер болгон деп айтып коем да. Анын сыңарындай бул клипти дагы кайра эле Эрнис сюжет жанагы аябай жакшы тартканы мага жагат да. Анан чалып айтсам, идея ага дагы жакты, анан кийин сценарий түзүш керек да, голосовой кылып, оюңа эмне келсе бардыгын жиберип кой деди. Анан сүйлөп жиберип койдум. Ал болсо мында кагаз тилинде печатать этип жазып, анан барып биринчи көлдөн тартып келдик. Анан кийин уландысын жанагы үйдө болуп атпайбы, аны болсо Бишкектен тарттык да. Сонун кадрлар. Анан кийин карасамчы, азыр дүйнөнүн баарын эле каптап атат. Анан эми биринчи мен деле мынтип элдин баары эле розовый кийинип ушинтип атса, биринчи өзүмчө баана скромный адам болуп, эми эмне болуп атышат деп аттым да. Жакшы. Кичине бир нерсе чыкса эле ушундай болуп кетет депчи. Биз ойлондук, бул образдын, бул кукланын дагы кени пайда болуптур. Кени. Клипте? Клипте, жашоодо пайда болду. Жашоодо кантип калдыңар деп коем эле. Ошо жашоодогу кениңиз барбы?
Жок, азырынча жок. Эми бул темада баягы суроолор бериле берип, уже жооп бергенден эле уялып калгам да. Жок, биз аракет кылып атабыз, кичине сизден бир маалымат билели деп, мындай Барбини айланасында сурап атабыз да. Качан турмушка чыгасыз дебейби? Кениңиз барбы депчи? Жок, пайдалуу менен жок дегенде колум менен кармашып сүрөткө тартып чыгарып коем. Биринчи эле сиздин Instagram баракчаңыздан көрө турбайбызбы? Кудай буйруса. Буйруса. Баягы Гүлназ айымдын дагы Instagram баракчасына көз салсак, мындай жашыруун чыгармачылыгында эч нерсени кылбайт го, бардыгы тең ачык айым. Өзү ачык айым, баягы маңдайы жарык, жылдызы жанып турган сонун айым го. Ар бир эфир, ар бир жолугушуу мага аябай жагат. Биздин көрөрмандарга дагы сөзсүз түрдө жагат. Анан бул жактан клип катары, эми мен аял заты Бийкеч катары мен клиптеги образдарга аябай суктандым. Канча адам иштешти, образдарыңызды өзүңүз тандадыңызбы же стилисттер менен иштешесизби? Анан ар бир эле Ырче Бийкечтин жашоосундагы эң башкы ролду ойногон бул визажисттер болуш керек, э? Ооба. Негизи кийим боюнча образымды ар дайым Арзубек Ванам менен иштешем. Бул көйнөктү да ошо Арзубек Ванамдын ательесинен тигип беришти. Ушундай клип тарткантат деп эмнени кааласам ошолор айтат. Анан кийин мондайбы деп интернетте толтура сүрөттөрдү көрсөтөт. Анан ошонун ар жеринен, мисалы перчаткени бир көйнөктүкүнөн жактырып, үстү жаан бир ушинтип тандайбыз образды. А визажисттерди дагы шаарыбыздагы мыкты визажисттерден ырдаган жерими такыр башка визажисттердин өзүнүн почерки болот да. Ырдаган жерде өзүм эле окшош болсун дедим да. Аны бир Канышай деген кызга жасаттым. Анан кукла болгон жерде өзгөрүп кетишим керек, башкача болуп кетишим керек, көздөрүм чоңоюп, беттерим кичинерип кетиш керек дедим. Азыр сонун заманда жашап атпайлыкпы? Бирок бетиңиз аябай кичинекей го өзү эле. Жок, эми баягы кукла болгондо куклалардын бетин мынча эле го. Алакан менен ошондой кылып койгула деп аны Эля деген кызга айттым эле, ошо өзүм каалагандай деңгээлде жасап беришти. Ар бир командадагы ар бир кишинин демек эмгегине зор эмгеги бар. Гүлназ айым, тойлорго да ушундай образ менен ырдаганга даярсызбы? Эми ойлонтам ушул клиптен кийин ошол көйнөгүн кийип кел дешпек экен. Негизи мындай үстү ачык тойлорго көпчүлүк эл бар жерге, особенно улуу муундагылар бар жерге мен ачык кийинип барбайм. Байкап жүрсөңөр керек, көбүнчө жеңи бар, узун кийинип барам, кыска да кийинип барбайм, жармашкан да кийинбейм. Негизи тартынам да, уялам. А клиптерде бул чыгармачылык болгон үчүн өзгөрүү болуш керек, изденүү болуш керек деп ар кандай образдарды жарата берем. Дайыма ушундай жаңычылыктан коркпогон Гүлназ Чыныбек кызынын сонун жаңылыгы менен сиздер менен чогуу тааныштык окшойт. Буюрса музыка телеканалынан күн сайын өткөрбөй бүгүндөн баштап көрүп турсаңыздар болот. Ооба, мыкты клиптердин бири болот деп толук түрдө ишенебиз. Себептен ушунча эмгек, ушунча коздук биздин көрөрмандардын дагы баягы көз жоосу болду. Ал эми азыр болсо бардыгыңыздарды экрандарга назарыңыздарды бурабыз. Дагы бир анонска көз чаптыралы.